Менин ойлорум, менин сезимдерим. Бул эмнеден кабар берет? Сиздин ойлоруңуз кандай болсо, сезимдериңиз дал ошондой болот. Сезимдериңиз кандай болсо, иш аракетиңиз дал ошондой болот. Башкача айтканда, ойлор, сезимдер, иш аракеттер үчөө бири-бири менен тыгыз байланышта. Эгер мен ойлорум жаман болсо, дароо жаман сезимдер келет. Жаман сезимдер келген адам эмне кылат? Чүңкөнүп жатып алгысы келет. Эгер менин ойлорум жакшы болсо, жакшы сезимдер жаралат, жакшы сезимдер жакшы иштерге түртөт. Карасаңыз канчалык бири-бири менен тыгыз байланышта. Буга чейин видеолордо айтканбыз, ой күлүк. Ойду ооздуктаганды үйрөнүшүбүз керек. Эгер биз ойду ооздуктаганды үйрөнсөк, анда автоматтык түрдө сезимдерибиз туура нукка түшөт. Эгер сезимдерибиз туура нукка түшсө, биздин кыймыл аракетибиз албетте сонун багытта барат. Ошондуктан келиңиздер ойлорубузду ооздуктаганды үйрөнөлү.